Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Республикалык Куран жарышы 3-чү жолу уюштурулуп, бул ирет кыздар арасында да өтүп жатат. Талап боюнча 23 жашка чейинки диний окуу жайларда билим алып жаткан улан кыздар катыша алат. Биринчи биз Бишкек шаарында тандоо туру өтүп, андан кийин бул республика турга өттүк. Аллах Тааланын каалоосу менен. Мен болсом азыркы учурда Курандын жарымысын жаттадык, Аллах Тааланын жардамы менен. Бирок бул конкурска бизге аз эле убакыт калганда айтылганы үчүн Курандын жарымысын кайталоо бир аз кыйын болуп, 5 парадан катыштым, Ахков Нас сүрөсүнө чейин. Иншаллах Курандын жарымын жаттап калдым, калган жагы калды, иншаллах жакында бүтөбүз. Курандын негизи маанилүүлүгү бул Аллахтын сөзү. Жарыштын уюштурулганынын маанилүүлүгү бул өзүнүн кийинки муундардагы жарыштын болуп атканын көрүп, жүрөгүндө сезим пайда болот. Мен дагы Куран жаттасам, мен да динге умтулсам, мен дагы ушул Аллах жолунда жүрүп, бейишке жакындасам деген ойдо. Куран жарышы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, Сауд Араб падышачылыгынын ислам жана үгүт насаат министрлиги, аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчилиги тарабынан уюштурулууда. Кыздар арасындагы жарыштын 24 катышуучусунун диний билими 2 күн сыналат. Бул биздин Куран жарышыбызга жалпы 24 катышуучубуз бар. Алардын эң кичүүсү 13 жашта, эң улуусу 23 жашта. Биз бүгүнкү күндө ачылышын жасадык. Куран-ы Керим жарышынын ачылышын жасадык. Эртең эркек балдар ортосунда таймаш өтөт Куран-ы Керим катышуу боюнча, жарышуу боюнча. Айынын 29 күнү болсо жалпы жыйынтыктоо жана сыйлоо аземи болуп өтөт. Куранды жүрөгүбүз менен, тилибиз менен окуп, жүрөгүбүз менен түшүнүп, акылыбыз менен аңдоо жана ошондой эле Курандын тынчтыгын жана бул дүйнөгө болгон берекесин жайылтуу максатында, сүннөткө амал кылуу максатында Куран жарыштары өтүп жатат. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар каралган. Атайын калыстар да иш алып барууда. Бул жерде көпчүлүк учурда Курандын жаттаганына жана анын тажвидине сауат алипти деп коет, токтоп улантыруу жерине көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Кыздар жакшы, аябай сонун жакшы даярданып келишиптир, купулубуздан толуп атат. Бул биздин республикалык деңгээлдеги бул өтө чоң бир жетишкендик болуп атат. Анткени кыздардын деңгээли аябай бийик болуп атат да. Былтыркы жеңүүчүгө автоунаа берилген. Эгер эл аралык жарыш жарыяланса, ушул сынактын жеңүүчүсү ага Кыргызстандын атынан катышууга жолдомо алат. 2022 жылы Сауд Арабияда өткөн дүйнөлүк Куран жарышында мекендешибиз Мухаммад Али Умаров ыйык китептен 600 бетти жаткайтып биринчи орунду алган. Ага 250 000 реал же 5,5 миллион сом байге берилген. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.